Саламатсыздарбы достор? Өткөн сабакта биз сиздер менен HTMLге киришүүнү баштап, HTMLдеги эң алгачкы кодубузду жазып алганбыз достор, жана аны браузерден ачып иштетип көргөнбүз. Достор, мен бул жерде вот деген сөздү туура эмес жазып алыптырмын, кечиресиздер. Жана буну браузерден иштетип көргөнбүз. Бүгүн достор сиздер менен HTMLде тегтер жөнүндө үйрөнмөкчүбүз. HTMLде тегтер достор бул тексттерди жана түрдүү элементтерди белгилөө үчүн колдонулат. Алар буштуу кашалар менен ачылып, жабылып жазылат. Бул жерде эң алгачкы тегтерибиз. Бул тегтер достор, бул жерде HTML, head, body деген тег бар. Бул 3 тег негизинен HTML баракчасында бир эле жолу кездешүүчү тег болуп саналат. Бул HTML деген достор түпкү элемент, түпкү теги, ал эми ал өзүнө head жана body деген бөлүктүү тегти камтыйт. Бул head бөлүгүндө достор жалаң мета данныйлар, маалыматтар сакталат. Бул мета маалыматтарды биз браузерден, контенттен көрө албайбыз. Алар жалаң браузерге керек болуучу маалыматтар болот дагы. Браузерге керектелген маалыматтардын баардыгы ошол head бөлүгүндө сакталат. Ал эми body бөлүгүндө достор биз контенттен көрө алчу баардык маалыматтар жазылат. Body бөлүгүндөгү эң алгачкы тегтерден баштасак достор, эң алгачкы тегтер бул H1 теги, эң биринчи теги. H1 теги достор бул тема же болбосо заголовок деп койсок болот. Негизи headline'ын кыскартып H деп айтышкан. Жана бул бул H1 тегинен 6 тег бар. Азыр буну эң алгач чыгарып жазып көрсөк, тема же болбосо заголовок да. Заголовок. Буну браузерден ачып көрө турган болсок, көрөбүз. Бул заголовокторду достор сайтка тема коюп атканда, сайтта сайт ачылып, эң башында тема болсо, сайт эмне жөнүндө боло турган болсо, ошону H1 элементи менен белгилеп алсак болот. Ошондой эле достор, бул H1 элементинен 6 элемент бар дедик. H1, H2, H3, H4 жана H6га чейин болот да. H3, H4, H5, H6. Бул жерде деле H2. Сөзсүз түрдө достор, элемент ачылгандан кийин кандай ачылса, ошондой жабылышы шарт. Андай болбой турган болсо, мисалы туура эмес жабып калсаңыздар, анда тегиңиздер туура эмес иштеп калат. Көрдүңүздөр достор, бул жерде эң биринчи H1 теги эң чоң болуп турат, андан кийин эң H6 теги эң кичинекей болуп жазылат. Андан кийинки тег бар достор, бул P деген тег. P деген тег бул параграф дегенди түшүндүрөт, же болбосо абзац деп койсо болот да. P'ни бул жерден бул тег абзац же параграф. Эми достор, бул P'нин чыгарылышын браузерден көрө турган болсок, көрдүңүздөрбү? Ушундай болот. Ошондой эле достор, P'ден бир канчаны жазып чыгарып көрөлү. Көрдүңүздөрбү? Параграфта достор бул бир сапты кийинки сап улап кеткен жок. Анткени бул жаңы абзацтан башталып жазылды. Мындан кийинки тег бар достор, ал B деген тег бар. Бул тег bold дегенден келип чыккан. Бул жирный кылат текстти. Мисалы P'нин ичине жазып көрөлү. Бул тег деп туруп жазайын. Бул тег деп B'ны жазып, B элемент ачылгандан кийин жабылыш керек. Бул дагы ачылып кайра жабылуучу тег болуп саналат. Ошондой эле достор, тегтер жазылып атканда сөзсүз түрдө катары менен
кандай ачылса ошондой жабылышы керек. Мисалы бул жерде пини жаздык да, пи теги өзүнө би тегин камтаган үчүн бул пи б теги ачылып жабылгандан кийин сөзсүз түрдө бул жерде пи дагы жабылышы керек. Же болбосо бул жерде пини бул жерден жаап туруп бны пиден кийин жаап кое турган болсо, анда биздин тегибиз туура эмес иштеп калат. Браузер түшүнбөй калат да. Көрөлү. Бул тег жирный б деген тегибиз болт дегенден келип чыккан, кыскартып б деп коюшат. Бул толугураак кылат да, мындайча айтканда, жирный кылып коет. Ал эми достор, ушул эле болт дегенден дагы бир окшош теги бар. Бул strong деп коет. Strong'тун иштеши дагы кадимки эле б тегине окшош, бирок б тегин азыр анча колдонулбайт. Б теги бул эски HTML'дин версиясында колдонулган тегтерден болуп саналат дагы. Азыркы учурда strong тегини көп колдонушат да. Бул strong теги дагы достор б тегиндей эле болот. Экөөнүн браузердин ачып карайлы. Көрдүңүздөр, бул жерде жирный деген дагы бул жердеги жирныйга окшош болуп иштелип чыкты. Экөө окшош, бул болттуку, ал эми бул болсо strong дегендики. Эми достор, дагы бир italic деген тег бар. Italic эмес, i деген тег бар. Ал италиктен келип чыккан, i деп кыскартып коюшкан дагы. Ал тег курсив болот. Бул жерге курсив деп коеюн. Курсив, буну чыгарып көрөлү. Көрдүңүздөр достор, бул жерде курсив деген сөзүбүз курсивный болуп, башкача стилде жазылды, италик формасында. Ушул эле италиктин достор, башка дагы италиктин ордуна азыркы учурда em деген тег бар. Ошону колдонушат. Em деген тег дагы ушул италик кандай болсо, em дагы ошондой кылып чыгарып берет. Бул тегде курсив деп коеюн. Көрөлү. Көрдүңүздөрбү? Бул em деген тегдин немеси, а бул жерде иники экөө тең, эки курсив сөзү дагы окшош бири-бирине. Ошондой эле достор, дагы бул тегтер негизинен биз сайтта жасап атканда эң көп колдонуучу тегтердин бири. Ал эми сайтты жасаганда дагы башка тегтер бар, бирок алар азыраак колдонулат. Алар жөнүндө дагы айтып берсем, мен атайын анын бардыгын жазып отурбай, тегтерди даярдап алдым. Бул жерден биз m тегинен айтып өттүк. Андан кийинки тегибиз бул достор биздин strike деген тегибиз болмокчу. Strike теги достор, бул негизи сөздү сызуу үчүн колдонулат экен да. Бул жерде strike деп жазып алдык. Бул тег сөздү сызат. Эми буну браузерден көрө турган болсок, браузерден иштетип көрөлү. Көрдүңүздөрбү, бизде сызыктуу деген сөз ортосунан сызылып калды. Бул strike сөздү ортосунан сызып коет. Андан кийинки тег достор, бул бизде андан кийинки тегибиз u деген тег болмокчу. Бул u деген тег достор, бул underline деген сөзүнөн келип чыккан. Бул underline кыскартып эле u деп коюшкан. U деген тег бул сөздүн астын сызат экен да. Бул жерде биздин астын сызуу деген сөзүбүздү көрөлү. Көрдүңүздөрбү, биздеги астын сызуу деген сөзүбүздү underline теги ошол сөздүн астына сызып берди. Андан кийинки достор, андан кийинки биздин тегибиз бул abbr деген тег. Бул abbreviation'дан келип чыкканда, бул бизге подсказка сыяктуу көрсөтүп берет да. Бул жерде HTML деп жазып алдык жана title'ды. abbr-дын title деген атрибуту бар. Бул жерге title'ыбызда ошол бизге чечмеленүүчү нерсе, сөз
текст жазылат да. Бул жерде HTML дегенде бул HTML бул гипертекстти белгилөө тили деп жазып койдук. Эми буну браузерден иштетип көрөлү достор. HTML деп биздин контент ошо текстин ортосундагы нерсе сөзүбүз чыкты. Ал эми биз бул жерге HTML курсорду алып келе турган болсок, бул жерде бизге гипертекстти белгилөө тили деп чыкты. Бул подсказка сыяктуу көрсөтүп берди. Башкача айтканда, бул чечмелөөчү нерсе да. Кандайдыр бир сөз чечмелегенибизде астына ушинтип көрсөтүп койсок болот. Андан кийинки тегибиз достор бул адрес деген тег достор. Адрес деген тегти биз сайтта обычно бул адрес деген тегти страницаларда, баягы контакты деген страницаларда жазылат. Контакты же болбосо сайттын эң аягында контакт бөлүмүндө адрестер жазылат го. Ошол жерде колдонсо болот. Эгерде кандайдыр бир адрести жазып аткан болсоңуз, анда адрес деген колдонуп жазсаңыз болот. Бул жерде Кыргызстан Ош областы дегенди көрөлү. Көрдүңүздөрбү достор, бул жерде адресибизди биздин башкача курсивде жазып көрсөттү. Андан кийинки тег достор бул бизде small деген жана big деген тег бар. Бул тег достор сөздү small деген тегибиз сөздү кичирейтип берет. Ал эми big деген тегибиз болсо бул сөздү чоңойтуп берет. Бизде small жана big деген сөзүбүздү браузерден көрөлү. Бул жерде караңыздарчы, бул жөнөкөй, бул тег деген сөз жөнөкөй эле текст болуп жазылып атат. Ал эми small деген сөз кичинекей болуп калды. Себеби бул жерде small деген тег колдонулду. Ал эми бул жерде big деген сөзү чоңураак болуп калды. Бул жердеги жанындагы тексттерге караганда big сөзү чоңураак болду. Бул деген big тегинин ичинде болгон үчүн. Андан кийинки достор биз бул жерден мисалы параграф жазып атканыбызда, параграфтын ичинде сөздү жаздык. Кандайдыр бир сөздү жазып, көп боштукту калтырып, да сөздү улап кеткенибизде, буну браузерден көрө турган болсок, бул жерде бир эле боштукту калтырды. Көрүнүп жатса керек. Себеби достор, HTML'де канча боштук калтырба, ал сөздөрдүн арасында канча боштук болбосун, бир гана боштукту калтырат. Эгерде сиз кодду жазып атканда канча боштук болсо, ошончо боштукту браузерден көргүңүз келе турган болсо, анда pre деген неме бар, тег бар. Бул pre теги ошол боштук канча болсо, ошончо кылып браузерден чыгарып берет. Бул жерде караңыздар, текст дегенин алдында боштук бар жана тексттен кийин боштук турат, көптөгөн боштук. Көп боштук турат. Андан кийин бул жерде шрифттен кийин да толтура боштук турат. Бул жерде да боштук турат. Бул жанадан кийин да, жанадан мурда жана кийин дагы боштук бар. Эгерде биз текстибизди браузерден ушул жерде кандай сактасак, коддо кандай сактасак, браузерден дагы ошондой көргүбүз келсе, анда биз pre деген тегти колдонушубуз керек экен. Анда браузерден карап көрөлү. Көрдүңүздөрбү достор, биз коддо кандай сактаган болсок кодубузду, ошондой түрдө бул жерден көргөзүп берди. Бардык боштуктарды мейкиндиктеп койсок болот. Кандай жазган болсок, ошончолук кылып көрсөтүп берди. Андан кийинки элементибиз достор, бул blockquote деген элемент бар. Бул blockquote деген элемент цитата болуп саналат дагы. Эгерде биз сайтта кандайдыр бир цитатаны жазып аткан болсок, анда blockquote тегинин ичине жазсак болот. Аны биз blockquote элементи бизге цитата кылып чыгарып берет. Андан кийин достор, ошондой эле blockquote'дон кийин Q деген элемент бар. Q деген бул жерде мен көрсөттүм. Чыңгыз Айтматов адамга эң кыйын күн сайын адам болуу деген. Ошол эгер кандайдыр бир адам жана анын сөзүн чыгара турган болсок, бул quote дегенден келип чыкканда, Q деген кыскартып койгондо, типа нот сыяктуу да. Ошону бул жерге жазып койсок болот. Quote деп Q'нун ичине жазып койгонубузда, бул элемент эки кавычканы ачып туруп, ошол бул жердеги сөздү чыгарып берет. Браузерден көрөлү. Айтматовдун биздин
бул жерге адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзүнү чыгарып берди. Кавычканы ачып чыгарып берди. Андан кийин достор бр деген элемент бар. Бул бр деген достор break дегенден келип чыккан. Бул негизи сөздөн кийин бөлүп коет да. Бр деген элементибиз көрөлү. Бул жерде бр деген элементибиз тең жазганда 3 бирин жаздык. Бизге 3 бош сапты жасап берди. Болбосо сапты break кылып коет, же болбосо жаңы саптарды бир саптан кийин дагы бр деп жаза берсең, ошончо break саптар боло берет да. Мисалы, бул брны биз бул жерде колдонуп көрөлү. Бул жерде бр деп жазалы. Бул бр теги дагы ордунда ачылып жабылуучу тег. Өзүнө кандайдыр бир контентти камтыбайт. Бул жерде бул тег дегенден кийин абзац болот деген сөзүбүз жаңы саптан башталат. Анткени break болуп кетти. Көрдүңүздөрбү? Бул тег дегенден кийин break болду дагы абзац болот деген сөзүбүз жаңы саптан жазылды. Эгерде ушул жерге көптөгөн булар брейктерди жазсак, брди, анда бул бизге төмөндөйдөй калтырат. Бул жерден бир брейк болду. Андан кийин бул жерде 2 брейк бар, 3 брейк бар экен достор. Себеби бул ар бир брейк өзүнчө бир жаңы сапты берет да. Андан кийин достор ошондой эле бизде hr деген тегибиз бар. Бул hr деген тег достор линияны, сызыкты чызып берет бир немеден кийин. Бул жерде hrди жазсак, бул hr элементи дагы, hr теги дагы ордунда ачылып жабылуучу тег болуп саналат. Бул тег абзац болот дегенден кийин hr бизге жаңы сызыкты сызып койду. Бул жактагы сөздөр менен бул жактагы сөздөрдү бөлүп койду. Бул достор, буну ушунун эле hrди эле бул тег деген жеринен бул жерге жаза турган болсок, анда ошол жерден кийинки сызыкты көрөбүз. Бул тег дегенден кийин буну break кылып жаңы бул жерден сызыкты ортосунан, эки сөздүн ортосунан сызыкты сызып койду. Достор, негизинен HTML'де дагы тегтер көп. Аларды достор биз код жазып атканда үйрөнөбүз. Бул жерде айтып кеткен тегтердин бардыгы негизинен HTML'де көрөк колдонуучу тегтер болуп саналат дагы. Буларды ар бир сайтты жасап атканда колдонобуз. Андан кийин достор, бул жерде көрүп турганыңыздардай эле сиздер жөн эле сайт ушундай жазыла экен деп ойлобоңуздар. Бул жерде сайт, эгерде бул сөздөргө биз CSS'ти кошсок, CSS дегенибиз бул стилди берүүчү нерсе. Биз бул жерде жалаң гана скелетин эле түзүп алатабыз. Биз бул жакка стилди бере турган болсок, жакшына кылып сайт жасасак болот достор. Аны CSS'ти достор кийинки сабакта кеңири кылып үйрөнөбүз. Ага чейин алгач HTML тилин жакшылап үйрөнүп алалы. Кийинки сабакта жолукканча саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.